бақ болсын, ә? Бақтың бүгін бүткен өстің бағы болсын. Урматтуу шаардыктар жана мекендештерим, мына ушул бакка жанашылы Кыргыз Азербайжан достук багына жанашылы жаңы мына жакшы самалык болуп атат. Ушу жылдын башында биз жаңы бактын, сейил бактын, балалык бак деп айтайлы деп атабыз. Бала бактын курулушун буюрса бүгүн капсал баштайбыз. Ичин дегенде балдар биздин келечегибиз, үмүтүбүз, жасап жаткан иштердин баардыгы тең ошо балдардын бакыт келечекте бакыт үчүн жасалып аткан аракеттер. Ушул жылдын башында эле ушул бактын курулушу, ушул ата-энелер балдары менен сейилдеп ушул бакта эс алганы, салынып аткан эки бактын курулушу башталып атканы мына мени абдан кубандырат. Мына билесиздер, акыркы мезгилде Бишкек шаарында агылыктуу иштер жүрүп жатат. Жашылдандыруу боюнча, көктөндүрүү боюнча. Акыркы эле мезгилде былтыр ачтык ынтымак паркын билесиздер, мына азыр Бишкек шаарынын көпчүлүк эли жакшы көргөн, ошол эле эли эс алган жакшы жай болуп калды. Менин маалыматым боюнча Бишкек шаар мэриясы менен кеңеш биргеликте 8 сквердин элдер эс ала турган жайларды мына оңдоп ишке берди. Мына кийинки жылга дагы 20-жылга 55 гектар аянты менен 6 сейил бактын курулушу мына пландалууда деп мага берип атышат. Буюрса ошонун баары тең мен бүтөт деп ишенем. Эмне үчүн дегенде бул бактар биздин элибизге абдан керек. Союз мезгилинде билесиздер, Бишкек, азыркы Бишкек шаары Фрунзе шаары болуп, чоң шаарлардын арасында бүткүл Союзда таза жана жашыл шаар деп аты менен таанылган. Мында тилекке каршы биз эгемендүү мамлекет болгондон кийин биз ушул атыбызды мына жоготуп алдык. Ошол эс ала турган паркыбыз, зоналар, ошол сейил бактар айлана турган жерлер курулушка берилип кетип, мына көпчүлүгү ар кандай курулуштар курулуп жатат. Бул курулганда жакшы курулуш керек. Бул эми экономика өнүгүүнүн белгиси. Элдин жашоо турмушун көтөрүлгөн белгиси. Бирок эл эс ала турган жерлер дагы калыш керек. Баары тең курулушка кетип калса, анда бул туура эмес болот. Мына ошондуктан азыр биздин негизги саясатыбыздын бири ошол жерлерди мыйзам алкагында кайра шаарга кайтарып берүү маселеси турат. Мына былтыркы жылы 6,5 гектар жерге жакын жер кайтарылды. Мына ушул иш бир эле Бишкекте эмес, башка шаарларда уланат. Бул саясатты улантабыз. Буюрса Бишкек шаарына ошол жерлерди кайтарып, элге кайтарып бергенге аракеттерди кылабыз. Бул боюнча атайын топтор иштеп атат. Биз бирдиктүү саясат жүргүзөбүз. Бүткүл республика боюнча, жашылдандыруу, көктөндүрүү боюнча жалпы республикабызды. Бул тапшырмалар берилип жатат. Бул буюрса аткарылат. Эмне үчүн дегенде мына дүйнөбүз азыр экологияга, жаратылышка өзгөчө көңүл буруп атат. Мына биз дагы мына артта калбашыбыз керек. Эмне үчүн келечекте биз мамлекет башка мамлекеттер менен өнүккөн, эң алдыңкы технологиясы бар мамлекеттер менен, жаратылыш менен таза экологиялык продукция менен конкуренция кыла алабыз. Келечек муунубузга биз таза жаратылышты, жашыл жаратылышты биз калтырып кетишибиз керек. Бул биздин муундун, биздин бул милдетибиз бизге жүктөлгөн. Мына ушунун үстүндө иштейбиз. Мен дагы бир жолу ушул бактын курулушуна салым кошкон ушу Бишкек мэриясына, Бишкек шаардык депутаттарына, кеңешине жана ушул салым кошкон адистерге терең ыраазычылык билдирем. Ушул эки бак дүркүрөп өнүккөн, гүлдөгөн бак болсун, элибизге, журтубузга, балдарыбызга кызмат кылган жакшы бак болсун. Элибизде ар дайым аманчылык, жергебизде дайыма тынччылык болсун, Кыргызстаныбызда Кудайым колдосун. Рахмат сиздерге. Чоң рахмат.